Саламатсыздарбы менин катталуучуларым. Биз бүгүнкү Trendyol сайтынан товарды тандаганды үйрөнөбүз жана кандай учурда акция болот, ошол акцияга кандай учурда жетишип калганды жана биздин сом менен эсептегенде канча сом болоорун бүгүнкү видео урокто көрсөтүп бере алам. Караңыздар, биринчи бетте киргенде эле ушул жерден, например, поискователь, бул жерден сиздер түркчө билсеңиздер, прямой эле жазып издесеңиздер болот. Өзүңүздөр издеп жаткан, эгерде жок десеңиздер, билбегендер болсо мага окшогондор, например, мындай категориялар менен издесеңиздер болот. Бул жерде, например, мен мындай эле орусча айтып берейин. Түркчө айтсам бир кызча болуп атат. Бул жер женский, мужской дейт, бул жер обувьтар экен, бул жерде деген мода, супермаркет, чочук дегени ушул детский, билем, косметика дейт. Дальше өзүңүздөр да переводко салып окусаңыздар болот. Караңыздар, мен айта турган жерим сиздерге, например, могул жерде көрдүңүздөр, могул жерде 3 саат деп турбайбы? Ушул акция, ушул жерде 3 саат акция жүрүп жатат деген сөз. Азыр биз ушул жерди басабыз дагы, бул жерде кандай товарлар акцияга катышып жатканын көрсөңүздөр болот. Ой, что такое? Так, вот, мына көрдүңүздөр, бул жерде бизге акциялар ачылды. Ушул жерде көбүнчөсүндө косметикалар экен. Ушулардын баары акцияга участвовать дегендер 3 саат булар, ушу акцияга катышышат. Көрдүңүздөр. Мына бул жерде наборлор экен. Менин бир билишимче, ушу бир казактардын блогеринен көрүп калгам. Сонун ушундай өлөсөн кухонный наборлорду, кухняга мебелдерди именно ушул Trendyol сайтынан заказ кылган экен. Ушундай бир акцияда заказ кылып калса керек. Мен ушуну мага кызыгып жатат. Мына 6 набор экен, көрдүңүздөр, 6 штук экен, бул кухняга салганга, продуктылар салганга абдан сонун ыңгайлуу экен. Акциянын бүтөөрүнө көрдүңүздөр, 1 саат 47 минут, почти где-то 2 сааттай убакыт бар экен. Каргонун ичине 6 күн ичинде жеткирип беребиз деп жатат бул жерде, көрдүңүздөр. Эми биз ушул эле товардын биз живой отзывдарын кантип окуйбуз. Бул жерде астына түшүп карасаңыздар деле болот, бирок мен отзывдарды фото отчет менен көргөндө жакшы көрөм. Ошондуктан биз мына карайбыз, көрдүңүздөр, ушундай сүрөттөр менен алган заказдарын ушинтип чыгарыптыр. Жакшы эле экен, эгерде сиздер прям сөзмө-сөз окуйм десеңиздер, Google перевод менен өзүңүздөр которуп окусаңыздар болот. Ушул мага жакты дейли, мен буну корзинага сактайм. Ушул жерде турган оранжевый белгини басабыз дагы, бизде корзинага сакталып калды. Бул жердеги минусту бастык. Мына бизде 123,76 лира деп атат. Карго бедава дегени, карго могул деген бесплатный деген сөз. Эгерде, например, карголор кээ бирөөндө платный болуп калат, бир эле азыраак бир нерсе заказ кыла турган болсоңуз, азыр дагы көрсөтүп берем. Например, чыгат бул жерге карго, например, дагы ушунча сумма үстүнө кошсоңор, карго бесплатно болот деп чыгып калат. Бул жерде бизде карго бекер деп турат. Эми караңыздар, ушул 123,76 лира биздин сомго канча сом болот? Биз эмне кылабыз? Биз Google'га киребиз, дагы 123 эмес, 124 деп жазып койдум мен. Эсептеп көрөлү. Грубо ошондо 613 сом болот экен биздин сомго, 613 сомго жанагы 6 штук набор келет экен. Бул жерди бастык, биздин корзинабызда турат. Дальше чыгабыз дагы. Караңыздар, дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерден сиздер мындай кылып издесеңиздер да болот. Ушул жерде көрдүңүздөр, ушул жерде категорияга киресиздер дагы. Бул жерден бир эле кийим-кечек эмес, көрдүңүздөр, аксессуарлар, обувьтар, косметика, электроника, үй тиричилигине керектүү заттар да бар экен. Бул жерден карап тандап алсаңыздар болот. Например, биз бир магазинге женский кире турган болсок, көрдүңүздөр, мына бул жерде носки чыгып атат. Биринчи эле бизге келиңиздер, бир носкини карап көрөлү. Например, ушуну ала турган болсок, биз мына бул жерде сепетекле деген, бул корзина деген сөз, 36-40, анан размерин текшериш үчүн 40-45 деп атат. Например, мен 36-40 ала турган болсом, ушуну тандайм. 40-45 болсо, сиздер беркин тандайсыздар. Бул жерде каргонун 31,78 лира деп атат. Дагы 31,78 лирага заказ кыла турган болсоңуздар, ушул биз тандаган товарыбызды бекер каргого жеткирип берет деп атат. Ушул жерге дагы көңүл буруңуздар. Дагы бир кийимдин размерин көрсөтүп берейин дегем сиздерге. Келиңиздер, ушуга кирип көрөлү. Например, ушунун биз размерин көрө турган болсок, бул жерге басабыз да, көрдүңүздөр, SK'сы 65-91 экен, 2XL 114 экен. Ушул жерге да көңүл буруңуздар. Размери канчалык чоңураак болгон сайын ошончолук баасы да кичине кымбатыраак болот. Эң негизи жана рекомендация баасына коюлган, көрсөтүлгөн баа бул эң кичинекей размердин баасы болот. Ушул жерге дагы жакшылап көңүл буруңуздар.
Сиздер эми товарды тандап корзинаңыздарга салып туруңуздар. Эртеңки сабакта биз адрес кошобуз жана оплата кылганда көрсөтүп берем. Бүгүнкү видеобуз ушул болду. Анда кийинки дагы видеодон жолукканча аман болуңуздар. Менин каналыма подписка кылганды унутпаңыздар. Статистиканы карасам, менде 60% без подписка көрөт экен, 40% подписка менен көрөт экенсиздер. Кийинки суранычым ошол 60%деги адамдар подписка кылып коюңуздар. Келерки сабакта жолукканча аман болуңуздар.